Assalamu alaikum mekendештер. Азыр болсо Москва шаарында бир стройка тармагында жүрөм. Көп биздин мекендештер стройка тармагында иштешет. Анан стройкадагы эң негизгиси бул болсо талыкпас эмгек жана ошол эле маалда ушул стройканын ишин алып бараткан мекендештерибизден мындайча айтканда организаторский мүмкүнчүлүктөрүндө ошол биздин мекендештер иштеген бир стройканы жөнүндө видеого тартайын деп чечтим. Жүрү Алмарат, көргөз. Кандай бул жерде стройка жүрүп жатат, кандай иштер болуп жатат. Ошолорду. Канча болду бул жакта иштеп аткандарыңыздарга? Бuyakta 7 ay oldu. 7 ay болду иштеп аткандарыңызга. 7 ay oldu. 7 aydan beri 100'den aşık adam işteyip, hazır сокращение oldu. 80-90'da kaldı. 80-90'da. 100 adam иштеп аткандан кийин анан 90 адамга сокращение болгон. Эмне себептен сокращение болду? Объекты бүтөп аткан байлар. Объекти бүтүп аткан үчүн да? Объем работы азыраак болгон үчүн. Азыраак болгон үчүн. Bir aydan beri бүтөп, экинчи объекти уже 15 күндөн кийин экинчи объектиге дагы 150-200 адам керек. 150 адамдай да? Кыздар, балдар айырмасы жок. Колунан эмне келет, иштеп отурушат. Ар жума сайын как положено зарплата. Жума сайын. Кидала даже задержка полезка вообще жок. Как положено, bir jumada 3 gün işleyip 5 gün işleyip без разницы алат. Мына бизде иштеп аткандар. Ассаламу алейкум. Иштеп атканыңыздарга канча убакыт болду и акчасын конкретно алып атасыздар ошол жөнүндө маалымат. 4 ay болду иштегенимге, акчасын каждый неделя пятницу беру. Жума күнү алам. Здесь плиточник болуп иштейсиз. Плиточник болуп иштейм. Ушул стеновой, душевой, немелерди, туалеттердики, кухня, половой. Жакшы, жакшы. Шпаклевка кылышат. Бияк сыртынан ада абонент бар. Байке, бир кичине суроолорду. Метр квадратын канчадан кылып атасыңар? Же күнүмкүсүн кылып атасыңар, же кандай кылып атасыңар? Бизде 450ден аламыз. Метр квадратын. И каждый месяц, каждую неделю. 450ден каждый. Да. Бир күндө канча метр квадраттан кылып атасыңар? Где-то 10-12. 10-12 квадраттан да? Жакшы, жакшы. Ошондо получается. Анан сиз плитканы көптөн бери коесуңарбы? Анан ошол плитканы коюп атканда негизги секретти, кандай секрет бар? Өзүңүздүн мисалы үчүн көп жылдан бери коюп жүргөн. Секрети көп онун. Мисалы үчүн. Мисалы үчүнмү? Ну, шофту алып келиш керек. Плитка бир кыл болмойду, размер бар. 1 мм, 2 мм шофуну алып келиш керек. Иштеп атканда кандай ниет? Иштеп келбейт, жакшы ниетте. Жакшы ниет. Мисалы үчүн кээерки адамдар бир жери болбойт, бир күнү иш кылса болбойт, экинчи күнү кылса болбойт, кээеркилер бир күндүк таштап коёт. Бирок ошол ишмердүүлүктүн секрети эмнеде? Иштеш керек. Иштеш керек. Зависит от человека. От человека. Качество нужно. Качество нужно. Качество берген жерде, качество болгон жойдо ишем результат бар да? Результаттан бар. Ошону окуп келейин да? Ошону окуп келейин. Рахмат. Мелиздер азыр обедтен кийин таратабыз. Азыр тура эле жана биздин режелерге байкай келбей. Мото бuyakта тура эме болуп калды. Дагы бир объекттин ичинде жүрөбүз. Бул объектте болсо вакилдер шкурка кылып атыптыр. Ваке таанышып койсоңуз өзүңүздү. Мен Митанов Жумабек. Кыргызстандан болосуз, а? Кыргызстандан болом. Ушу Москва шаарында иштейсиз. Москва шаарында иштейбиз. Ошо. Анан ошо стройка тармагында аябай кызыгып жүрөм. Ошо өзүңүздүн ишиңиз жөнүндө айтып берип коесузбу? Биздин иш биринчи шкатурка. Шкатурка бүткөндөн кийин шпаклевканы тартабыз. Шпаклевкадан кийин шкурканы беребиз. Шкуркадан кийин обой жаптайбыз. Обойдон кийин краска. Краска. Ушул объектте көп болду иштегениңизге? 6 ай болду. 6 ай болду. Ушул именно ушул объектте иштедим. Анан ушул өзүңүз көп жылдан бери стройкада иштейсизби? 7 жылдан бери. 7 жылдан бери. Көп биздин мекендештердин арасында мындай иш бар да. Бир жерге бардым, иштедим, акчамды таап ала алган жокмун деп. Кидала болду. Кидала болду. Ошол кидала болбош үчүн өзүңүздүн оюңуз кандай? Эмне болуш керек? Кидала болбош үчүн өзүңүн ишиңи табат кылышың керек. То есть өзүңүздүн ишиңизди жакшы кылышыңыз керек. Табат кылышың керек и сдавать этишке аракет кылыш керек. Если сдавать эткен болсоң акчаны аласың. Бул жерде объем эмес,
Күнүмдүк. Ошо Алмарат деген биздин бригадир бар. Жумасына акчаны расчет кылат. Өтө честный мальчик. Өтө честный мальчик. Эми Алмаратты кичине сурап калабы да. Ошо бир туугандар иштейт. Азыр үстүнө да чыгабыз, үстүнө да болардын баардыгын чыгат. Мунун сыртынан кайра обой чапташат, ал кыздардын иши да. Кыздар кылып билбей колунан келбейт эле сондуктан анан обойдун сыртынан кайра краска, анан плюстарды краска этип коет, баягы жууптардан коет. Болду. Эпте убакыт өткөрүшөт. Как положено. Честный иштейт. Честный иштешет. Зато жума сайын как положено. Эми туугандар, эптеп убакыт өткөрүш деген болбойт негизичи. Баардык иште негизги мээнет коюш керек. Анткени акчанын аркасында мээнет бар. Бирок байке айткандай, эрки жерлерде сдельный жумуш бар. Бул мындайча айтканда сдельный жумуш дегенде определенный объемда кылып туруп, ошол объемга саналуу жашайт. Бул байке айткандай, бул жерде күнүмкүсүнүн күнүмкүгө күнүмдүк подневка деп коет Москвада, ошол күнүмкүсүн күнүмкү алып турган жумуш болуп тур. Бирок жумуш иштеп атканда основной критерий кандай критерий болуп эсептешет? Мисалы үчүн агенттарда бар да, жакшы иштегендер бар, жаман иштегендер бар, профессионалдар бар, профессионал эместер бар. Ошол критерийди, ошол мүмкүнчүлүктөрдү кантип эсептешет? Кантип карашат? Бул жерде мастерлер 2200дөн алат. Разнорабочий дегендер 1800дөн алат. Разнорабочийлер бизге краска, материал жеткирип берип турат. Ошондой эле. Өзүңүз шашпай, өзүңүз менен тең истейм коюп, өзүңүз каалаганда кырын иштеп турасыз ал жакта. Мындай кыргызча айтканда жүрөктөн чыгарып, көп отурбай, өзгөчө өзүңүн ишиңи таатканга аракет кылабыз. Мен ойлойм бул эң негизги мээнеткөйлүк. Ошол үчүн бригадирлер бар, кабар алып турат. Көп отурсаң, кичине предупреждениялар болот. Балки штраф коюп албаңыз дейт. Ошон үчүн жүрөктөн чыгарып эле иштейбиз. Түшүнүктүү. 55 мүнөт иштейбиз, 5 мүнөт перекур. Жакшы экен, жакшы экен. Бирок ушул объектте сиз 6 айдан бери иштеп атасыз. Анан ошол 6 айдан кийинки эң негизги кандайдыр бир башка жумуштарда болгон да, мисалы үчүн сунуштар болот. Ошол жумушту тандаган эмне себептен ушул жака келип атасыз? Эмне үчүн ушул? Бул жерде кидала жок. Кидала жок, да? Кидала жок. Ошого бияктан чыкпай эле иштебиз. Буюрса, экинчи объектке даярданабыз. Всё, рахмат. Байке, сиз социалдык сеттерде барсызбы? Одноклассник, ВКонтакте. Бар. Кантип тапса болот сизди? 8977 664 1314 WhatsApp менен любой время чалса мен жооп берем. Всё. Мен эмне үчүн деп аткан себеби, анткени ойлошот да бул постановочный видео болбосун деп, же чыныгы видео эмеспи деп. Анан ошол объектте иштеп акча таап, мээнет кылып, чыныгы вот иш жүзүндө силерди бир этпей акыры келип сүрөт видеого тартып аткан ошондон да. Ошол себептен. Мына форма жеп турабыз, иштеп аткан жерибизге келдик. Все понял. Кидала болсо айтмакмыз да. Түшүнүктүү байке. Хорошо. Байке, маек бергениңиздерге чоң рахмат. Анан сиздин өзүңүздүн кесипкөй иштериңиздерге, сиздин коллегаларга кандай строительствода ийгиликтүү адам болуш үчүн, же ийгиликтүү мастер болуш үчүн эң негизги сиздин калоо тилегиңиз, же болбосо сиздин советиңиз, кеңешиңиз, кандай кеңеш берет элеңиз өзүңүзгө окшогон строительдерден? Келсин, иштесин, өзүнүн иши менен иштесин. Ишти билбегендерди келсем үйрөтөбүз. Ал өзүңүз строитель катары өсүп өнүгүү үчүн, допустим, ар бир адамдын, ар бир кесиптин мастери бар, профессионалы бар. Ошол кесиптен үйрөнүп өсүш үчүн кандай совет берет элеңиз? Кандай келсин. Өзүңүздүн үйрөнүшүңүздү, өзүңүздүн мастерствоңузду көтөрүш үчүн. Что-то кыймал калды. Жок, мисалы үчүн шпаклевка кылганды, шпаклевка мастер кылганы бар. Мисалы үчүн штукатурдун да мастери бар. Бетонщиктин мастери бар. Строительство тармагындагы мастердин мастер болуш үчүн секрети эмнеде? Секрети көңүл буруш керек. Мисалы үчүн ким не кылса баары мындай өнөр урдаш керек да, мындайча айтканда. Профессионал иштеп атат, баары кандай коюп атат, ошону байкаштырыш керек. Мисалы үчүн бул жерде көбү көрсөтпөйт. Көрсөтпөйт. Мени намымды жарты кылып койбосун деп. Ошого өнөрдү урдаш керек. Акыры барып кандай коюлуп атат. Мисалы үчүн мен да мастермин. Шпаклевка тарттамын, кыйшык чыгып атат, бул мастер.
Bunu bayqaydı. Şpatılda qanday qarmaq otadi, qanti ıldıydan öyle tartdı, je öyleden ıldıyı. Oşantı bile yürüp ket. Biz okugan emasmiz da bular, master bolaylı. Demek sizin негизги кеңешиңиz мастерствону өзүңүздөн өйдө турган мастерлерден үйрөнүү. Мындайча айтканда сураш керек, күнүгө изденип жүрүш керек деген ойдосуз да. Мен ошону окугум келип жүргөн. Негизи ар бир кесиптин мастерлери бар. Анан ар бир кесиптин мындай өйдө көтөрүлүү, өйдө ар бир өзүнүн ыкмасын кеңейтүү деген суроо негизинде болду да. Рахмат ошо көңүл бургандарыңыздарга. Чоң рахмат. Менин атым Мирбек. Все, рахмат. Все, рахмат. Хорошо. Урматтуу мекендештер, азыр жаңы эле дагы бир секрет. Строительствонун аркасында биздин мекендештер болсо көпчүлүк учурларда азыр объемго албай, подневкага алып калыптыр. Объемго албагандын себеби, анын сдачасы кыйын дейт. Мисалга айтканда, ушул объектти өткөргөнгө кыйын деп жатышат, албай коюшу мүмкүн деген. Бирок объемду өткөрүүрдүн эң негизги маанисинде, мындайча айтканда секрети бул болсо, именно тыныккан специалист болуу экен. Мындайча айтканда, ремонт кылып жатканда ушул объектти ушунчалык жакшынакай объемдо берип, жакшынакай качествода берсе, мен ойлойм, ар бир объектти өткөрүп алса болот деп. Азыр кийинки комнатада жүрөбүз. Бул объектти чыныгы эмнеси жакшы, адамдар көп экен. Эгер адамдар көп болсо, демек ал жерде акчаны беришет. Так. Азыр дагы бир квартирада жүрөбүз. Бул жерде көп кабаттуу үйдө биз мекендештер ремонт кылып жүрөт. Ушул ремонттун арасында да биздин эжекебиз дагы маляр иштери менен кылып жүрөт. Саламатсызбы эжеке? Атыңыз ким? Гүлмира. Азыр сиз эмне иш кылып атасыз? Карниз красить деп атам. Көп болду ушул жерде иштегениңизге? Башынан бери иштеп келдим. Убакыт боюнча канча болду? 6-7 ай болуп кетти го. 6-7 айда. Өзүңүз көптөн бери маляркада иштейсизби? Ооба. Көптөн бери да. Канча жыл болду маляркада иштегениңизге? 1,5 жылдай болуп калды. Ушул маляркада 1,5 жылдай болуп калды дейсизби? 1,5 жыл болду иштегениңизге. Ушул Москвада 1,5 жыл болду иштегениңизге. Анан ушул объектке 6 ай болду, 7 ай болду дейсиз келгениңизге. Ошол иштеп жатканда кандай плюстарын жана минустары, кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен, ошол жөнүндө айтып кетпесизби? Бул объект зарплатасын убагында берет. Кидала жок. Ошон үчүн кетпей иштеп жүрөбүз да. Жакшы. Негизи бул руководстволорубуз аябай жакшы болду. Бригадирлерибиз жакшы, акчаны выбивать эткен Маратыбыз вообще сонун. Анан сиз ошол кесипти маляр кесибин алып жүрөсүз. Ошол маляр кесибинде эң негизги өзүңүз каалап электиңиз. Мисалы үчүн сизди азыр маалда стройкада иштеген кесипкөй мекендештерибиз дагы көрүп жатат. Ошол стройкадагы эң негизги кандай сабак алдыңыз, анан кандай өзүңүз кеңештериңизди айтып бериңиз. Негизги оюм биздин кесипкөйлөрдүн арасынан кесип жөнүндө, адам өзүн өзгөртүү жөнүндө жакшы принциптерди, жакшы привычкаларды үйрөтүү боюнча, кесипти үйрөнүү боюнча өзүңүздүн советтериңиз кандай эле өзүңүздүн? Мисалы үчүн ошол маляркада иштеп атканда кандай өзүңүздүн ойдоруңузду айтып бериңиз? Мен өзүм мурунку профессиям повар болчу. А мен бул маляркага иштейм деп деле мен түш көрсөм түшүмө кирген эмес. Келип иштеп көрсөм жагып калды. Анан мен айтып атам, я всю жизнь мечтала о такой работе деп атам. Я просто мен өзүм эмнеге шыктуу экенин билбей жүрүп турмун да. Мына эми таап атам өзүм кесибимди, например. Азыр мен канчага чыктым? 50ге чыктым, 50ге чыкканда таап атам өзүм кесибимди. Мага аябай жагат бул кесип. Кесип жагат. Эң негизгиси кесипкөй өзүнүн кесибин жакшы көрүш керек экен, ошого менет коюш керек деген. Кесибине ооба сүйүш керек. Илгери деген бул кесипте, например, малярда бүт орустар иштечү. А мен ойлочумун, ушу стройкада орус аялдар кандай иштейт деп. Оказывается, это вообще ушундай жумуш экен, мен каалагандай жумуш экен да, короче говоря. Түшүнүктүү. То есть моя мечта сбылась, могу сказать. Негизи мен бул эжекенин айткан сөзүнө кошулам. Анткени адам болушуна кандайдыр бир профессия эметпейт. Эң негизги ошол адамдын профессияга болгон мамилесинде эң негизги сыр жатат деп ойлойм. Мындайча айтканда, депутатыбыз деле депутат болуп, ошол депутат болгону менен ошол депутаттык ишине
мээнет коюп ошонун ички дүйнөсүн койсо анда чыныгы депутат болот. А мисалы үчүн жөнөкөй эле маляр болуп, ошол жөнөкөй малярга дагы өзүнүн ички дүйнөсүн салып мээнет коюп иштесе, ошол жөнөкөй иштен дагы аябай чоң результаттар чыгарса болот деген менин негизги ишеничимди эжеке да тастыктап жатат. Ошо эжеке рахмат сиздерге. Ошол негизи кесипкөйчүлүктүн сырын издеп жүрөм, анан жөнөкөй эле адамдардан сиздердин өзүңүздүн. Самый главный мен азыр айтайын дегеним, кесипти туура тандаш керек экен, жаш кезинен эле. Мына мен деле 50 чыкканда өзүмдүн мечтам сбываться этип атат да эми. Это я, оказывается, всю жизнь мечтала. Все түсінікті. Ассаламу алейкум, байке. Атыңыз кім? Алейкум ассалам, менің атым Кенжебек. Кенжебек, да? Ошол объектте иштеп атасыз. Көп болду иштеп аткансыз объектте? Объектте иштеп атканыма 7 айдан бери иштеп атам. Кудайга шүгүр, бу жакта иштеп атабыз. Акчасы без задержка, жакшы берип атат. Мен өзүм кафель жагынан коюп атам да, жана учакта объекттин кафелдерин коюп атам. Жакшы, Кудайга шүгүр. Качествону аябай текшерет, бирок качествону биз ошончо идеальный кылып, анан өткөрүп берип атабыз баарын. Ошол кафелден сиз Москвада көп болду кафелде иштегениңизге? Москвадан деген почти 3 жыл болду. Москвада жүргөнүм. Мен кафель менен иштеп эме кылып атабыз. Могул канча объемдогу? Размери кандай? 60га 60, бул 60га 30 бул кафелдер. А бул чоңдору 60га 60. 60га 60. Анан кийин мына могу азыр мисалы залды коюп атабыз биз. Мисалы бу жакты качественно жакшы кылып коюш керек. Муну общий квадратура азыр. Бул трухошкадан баштап бягы 57 квадрат общий. Муну биз 2 күндө эме подрезкасы менен 3 күнгө болуп кетет да. Подрезкалар менен 3 күн болуп кетет. Эми ошого аракет кылыш керек да, биз бу жакта жөнүнө эмет жүрбөйбүз. Эми акчасы боюнча акчасын вовремя беришет. Убагында. Мисалы жума сайын деп сүйлөшкөнбүз бу жактан. Жума сайын сүйлөшкөндө жума сайын берип турушат, без задержки. Мисалы эми мен бу жакта кафель коюп атканда көп эле балдар мен деле алып келген балдар бар. Мага деле байланышат алар деле. Ушундай жумуш бар деп. Бирок мен дагы бияка алып келип атам аларды. Почему? Потому что башка жактан иштегенде алар көбүнчөсүнүн акчасын бербей койгондор бар экен. Мисалы алар деле может качественно койгондор бар. А мисалы койгондон кийин какой-то причинаны айтып, анан эртең кел, анан бүгүн кел, тиягын алмаштыр, биягын алмаштыр дегендер бар да. Ошон үчүн жакта качественно аябай жакшы эметет булар дагы. А бирок акчасын без задержки, безинче как положено эмес. Сиз байке жанагы айтып атпайсызбы? Бир причинаны карайт депчи. Өзүңүздөр стройка тармагында иштеп жүрөсүз. Строительные нормы и правила деген нерсе бар. Ошону окуп көрдүңүздөр беле? Мисалы строительные норма деген, мисалы кафель боюнча айтып кетсем, бизге кафельщиктерге положено 10-15 квадрат день. День 15 квадрат коюш керек. Это норматив? Норматив. Ошону менен коюш керек. И качественно нормально коюш керек да ошондо. Ошол менен иштеп атабыз. Мен эмне үчүн жаңы эле суроо бердим? Анткени бул байкенин чыныгы кесипкөйчүлүгүн байкаса болот. Анткени 80% Москвада стройкада иштегендер строительный норма и правила дегенди эч ким ачып көргөн эмес да. Эгерде сиз өзүңүздөрдүн укугуңарды жактайм десеңиздер, сот малында эң биринчи качество работаны карашат. Эми качество деген бул мындай абсолютно понятие эмес да. Качество дегенди бул мыйзамда жазылган, ошол строительный норма правилада жазылган нормативдер. Ошол нормативдердин негизинде, если ошол строительный норма правилага так койсоңуздар, анда заказчик сиздин кылган ишиңизди алууга, жана ошол кабыл алууга, жана ошол кабыл алгандан кийин ошону төлөөгө милдеттүү. Ошол себептен строительный норма и правила менен иштегенге аракет кылыңыздар, өзүңүздүн укуктук билимиңерди өйдө көтөргөнгө аракет кылыңыздар деген маалымат. Сөзүңүздү буруп койдум байке, дагы дальше караганда 6 айдан бери иштеп атасыз, бул жерде эч кандай задержкасы жок. Анан байке дагы бир суроо, ошол строительство тармагында иштеп жүрөсүз, өзүңүздүн негизги салаңыз эмнеде? Эми мисалы мен негизги салагым мен буларды дагы өнүктүрүүдө ол кафелди мисалы датовой степень что качествого эметкенге да. Мындан да лучше коюп эметкенге аракет кылып атабыз. Аракет кылып атасыздар да. Ошол үйрөнүп баштаганда ошол кандай ниет же болбосо мындай ички дүйнөңүздү же ошо иштеп аткан жумушуңуз жагат да, допустим, жерки адамдарга жагат, жеркилер көп көңүл бурбайт. Ошол маалда өзүңүз мисалы үчүн бир күнү жакшы болот, бир күнү жаман болот. Ошондо эң негизги өзүңүздүн настроюңуз кандай? Мисалы бизде деле болгон, мисалы башында баштаганда кафелде бизде деле мисалы койгондо баягы шоктор жакта идеальный келиш керек экен. Анан биз дагы мисалы кое баштаганда шоктордон кичине
бираздан качат, качкандан анан ошол эми болуп кетет, эми ушуну мен үстүнөн түзөп кетем деген мында болбойт экен бул. Бул каждый миллиметр, каждый эмелерди эсептеп туруш керек. Эсептеп туруш керек, да? Полный ошол керек. А 1-2 миллиметр кетсе, үстүнө чыкканда уже ал 1 сантиметр болуп кетет экен. Ошонун баарын уже баштан өткөн уже азыр мына качествого аябай эме болду да. Мындайча айтканда основаниясын туура кылып, основаниясындагы сантиметрин туура кылып туруп, шашпай, анан эмет коюп туруп болуш керек экен. Всё, рахмат байке. Рахмат. Өзүңүздүн социалдык сеттерде барыңызбы? Аккаунттарыңыз барбы? Ооба, аккаунттар бар. Мен аккаунтту сурап аткан себеби, анткени көп ойлоп калышы мүмкүн, келип постановочный видео кылып атабы депчи. Анан ошол аккаунттарыңызды айтып койсоңуз, ошол аккаунттарда эгерде сиз менен кесипкөй адамдар болсо, связьга чыгып, мен оюм боюнча бизде азыр кыргызстандык коомчулукта көбү саясат деп көбү талкуулашат, бирок саясаттын аркасынан менин негизги оюм эч кандай адамга, жеке адамдын өнүгүшүнө бүгүн эртең мындай түрткү бербейт деп ойлойм. Анткени адамдын өнүгүшү же мамлекеттин өнүгүшү ар бир адамда. Мен мындайча айтканда бул сиздердин колуңуздарда. Эгерде сиз кесибиңизде өйдөлөтүп, өзүңүз профессионал болуп көбүрөөк акча тапсаңыз, сиздин жаныңыздардагы адамдар ушундай көбүрөөк акча таба баштайт. Мындайча айтканда кесипкөйлүктү өзгөртүү, өнүктүрүү. Анан көбү азыркы маалда бир жеринен Садыр Жапаровчу, экинчи жерден Мадумаровчу, үчүнчү жерден дагы башка саясатчылар ошол саясатты коюп, ошол ишкердүүлүктүн саясатын өнүктүрүү максатында айтат элем да. Ошол себептен социалдык сеттерде аккаунтыңыз болсо, ошолорду белгилеп коюп, эгерде бириңер менен кандайдыр бир кесип боюнча ой жүгүртүүлөр болсо, бөлүшүп койгондой, опыт бөлүшүп койгондой, ошону айтып койсоңуздар. Ассаламу алейкум бекендештер. Дагы бизде. Ассаламу алейкум байке. Алейкум ассалам. Атыңыз ким? Мелис. Мелис. Өзүңүз кайсы жактан болосуз? Көлдөн болобуз. Эмне иш кыласыз байке? Абай чаптап атабыз. Көп болду абай чаптап аткансыздар? Абай чаптап атканыбызга азыр 1 ай болуп калды. Ага чейин иштеп атканбыз. Поклёвка тартып, подготовка кылып, абайга жеттик. Абай чаптап атабыз. Ушул объектте иштегениңизге 1 ай болду. Жок, 3-4 ай болду. 3-4 ай болду. Өзүңүз стройкада канча жыл болду иштегениңизге? Стройкада иштегениме 4 жыл, 5 жыл болду. 4 жыл, 5 жыл. Түшүнүктүү. Ушул объектте кандай болду? Акчасы жагынан задержкалар барбы, жокпу? Задержка эч кандай болгон жок. Жалаң кыргыз балдар иштетет. Молодец. Дубагында берет. Жума сайын сүйлөшкөнбүз. Каждый пятница акчасын берип турат, жакшы, ишеничтүү. Сиз бул жерден объем баштап атасызбы же? Жок, күнүмдүк иштейбиз. Күнүмдүк иштейсиздер да? Жакшы, жакшы. Өзүңүз 4 жыл, 5 жылдан бери стройкада иштеп жүрөсүз. Ошол стройкада кайсы тармактарында, мисалы үчүн азыр обой кирейт атып, бул маляр иштерине кирет туурабы? Азыр малярка кылып атасыз. Мурун негизи кайсы иштерди да кылышкансыз эле? Кладка койдук. Кладка койдуңуздар. Дагы кандай жумуштар кылдыңыздар? Ошол эле кладкада жүрдүк көбүнчө. Стяжка койдук. Стяжка койдук. Анан отделкага кирдик, быйыл отделкада. Көп стройкада иштеп жүрсөз, ошол эң негизги кандай сабак айтат элеңиз? Мисалы үчүн сиздин кесипкөйлөрүңүз көрүп атса, мисалы үчүн строитель балдар көрүп атса, ошол стройкада ийгиликке жетем десеңиздер, кандай өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз керек, же болбосо квалификацияңарды мындайча айтканда мастерствоңорду көтөрүш үчүн кандай иш аракеттерди колдонуш керек деп айтасыздар? Мастерского эметиш үчүн анда жакшы иштеш керек, так иштеп, жакшы иштеп, красивый иштесек эле нормальный болот да. Мындайча айтканда мээнет коюш керек. Мээнетти коюп, көңүл коюп иштеш керек да бул жумуштардагычы. Көңүл коюп иштесең анда болбой калат, жакшы болбойт. Жакшы болот да. Түшүнүктүү. Ниет менен иштесең нормальный болот, баары красивый болот. Чоңдорубузга да жакшы өткөрдүк. Иштегенге жараша бул жакшы. Эң негизгиси бул мээнет болуп да. Эң негизгиси мээнет. Иштеш керек, иштегенге жараша болот. Да. Урматтуу мекендештер, азыр биздин специалист көрүп атат. Үчүнчү специалисттин айтымысы бул эң негизгиси бул мээнет. Ар бир кылган иштин мээнетинде экен. Мындайча айтканда, иштеп барып, мээнет койбой, же болбосо аракет кылбай, жөн эле убакыт өтүүнүн негизинде кылса эч кандай результат болбойт экен. Эң негизгиси мээнеттин мында байке айтып жатат. Байке, өзүңүз социалдык сеттерде барсызбы? Жок. Жоксузбу? Ушул объект боюнча көп ойлоп калышы мүмкүн, мындай постановочный болушу мүмкүн. Калп эле
айтып эметип коюш мүмкүн. Өзүңүздүн WhatsApp номериңизди айта аласызбы? Эгерде ушул объект боюнча сурап тактап, эгерде чыныгы болсо, ошол объект боюнча өзүнүн мындай калыс пикириңизди айтканга деген. WhatsApp номеринде айтам. Айтып барыпчы. Сиздин уулуңуз болду? Ооба, врачка. Виртуалдуу врачкаңызбы? Жок. Çalıştım, brigadirimiz. Сиздин бригадириңиз? Ушул бала жүргүзөт. 996 704 926 842. 842 да. А сиз ким болосуз бул жерде баке? Атыңыз ким? Мен атым Нурсей. Нурсей да. Ушул жерде кандай функцияны аткарасыз? Мен ушу жумушум балдардын артынан карап жүрүшүм. Карап жүрүшөт. Эң негизгиси бир нерсени байкадым да, урматтуу мекендештер. Мен үчүн ушул Нурсейди капысынан тартып атам. Бул байкенин возрасты менен бул байкенин возрастын байкадым да. Анан мага дайым ушул сабак боло берет да. 20 жыл, 30 жылдан бери иштей берет. Бирок ошол маалда молодой, азыр мисалы алсак Кыргызстанда дагы молодойлор, мындайча айтканда жаштар саясатка кирип башкаруу болом дедет. Анан Нурсейит дагы азыркы маалда кичинекей объектте карап, управлять этип, карап, тягын кылла, бягын кылла деп ушундай функцияны кылып атам дейт да. Ошол функциянын секрети эмнеде, Нурсейит? Секрети өзүң жумуш билишиң. Балдарга билбегендерге келгендерин үйрөтүш. Бизде функциябыз бизде мындай. Жаңы келген балдарга үйрөтүш, билбегенин үйрөтүш, билген ишин до конца алып кетиш. Алып кетиш да. Рахмат. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга. Рахмат.